Булар өз мыйзамынан ашып кеткен жок. Мына арстанды биз атып атабыз. Кийикти атып атабыз. Булардын колунда курал болсо сен эч агыле атып салмак. Биз куралыбыз менен атып атабыз. Чыгып көрчү арстандын астынан же карышкырдын астынан. Көрдүңүзбү? Адагы сага бир тең күч адагычы жеренеде ада бир өз кызматы үчүн, өз милдети үчүн жаралган. Анын тукум кыргытканга сенин укуң да жок. Мына ак жылан же жылан, алтын бар жерде бар дейт. Бул алтынга кызыккан жок. Ушу шайтан адам келип алтын издеп жеренени касып салбасын деп кайтаргандыр жеренени. Болбосо итке темирдин кереги дегенде, неге дегенде бул не тиш салдырабы алтындан. Жылан же шакек кийеби. Кереги жок буга. Көрдүңүзбү, биз ошо жаныбарча аң сезимибиз жок, түшүнүгүбүз жок. Мына ит жөнүндө деле уламыш бар. Кудай адамзатка таарыныптыр, капа болуптур. Буудай тиги сабагынан башына чейин буудай өсүп турчу экен. Анан капа болуп ошо ырыскын алып кетейин деп сыдырып келаткан кезде башына жетип калганда ит, "А менин ырыскымчы" десе анан ошо башын калтырып коюптур делет го. Ит мына кыргыз не дейт? Ит өлүгүн көрсөтпөй өлөт. Жакшы ит. Жакшы дегеле ит эмне дейт? Көп балалуу болсо экен, мага аны алып чыгып турса экен балдары деп ойлойт дейт го. Караңызчы, булардын тилегин, булардын ниетин, булардын жашоого жаралуу максатын. Ошентип сиздер ушуну түшүнүп билген кезде анан адам сыпатка өтөт экенбиз. Айбан ушундай жашап атпайбы деп. Өз закону менен жашап атпайбы деп. Айтканбыз го, кайберен деле айды карабанан кошулуп атпайбы? Кеч калса улагы чоңойбой калбасын деп, эрте болсо тоңуп калбасын деп. Ал бир пендечилик, кызыкчылык үчүн Кудайдын атын айтып анан 4 катын алган жок да. Өз закону менен. Тикесинен тик туруп, оттобой туруп атпайбы? Журтун сактап калыш үчүн, изин сактап калыш үчүн, тукумун сактап калыш үчүн. Кана биздин башчылар тикесинен туруп сактаган. Кайра сатып салды. Кара мына, ошондон сабак алса болбойбу? Берен, кайып дүйнө мына бу жерде да берилет экен. Пирлер жөнүндө. Иттин пири кумайык. Күлүктүн пири дул. Жылкынын пири чолпон ата. Мисалга, мына караңызчы. Анысы кандай? Кайып пир, кайберен, кумайык делгендердин баары бул керек болсо адамзатка сабак, адамзатка бир гармония болуп атат. Кайра так берилет. Адам ушул дүйнөдөн кызмат кылып, жан дүйнөсүн өстүрүп, өлгөндө жаны ааламга ошондой кыла албаса, өсө албаса, кызмат кыла албаса, жаны асманга кетпейт 6 катарга, 7 катар жерге түшүп кетет. Ал кантип 7 катар жерге түшүп кетет десе, эң жакшы болсо бадалбак болуп калат. Ит болуп калат, бит болуп калат, бир келетке алып, мал жандык болуп калат дейт. Мүмкүн мына ит бир кезде аял болгондур. Чөп чар болуп калат бир сезонго делет. Кел аяйлы.